Игілік қалайбыз, керемет айтыштар толайт деген үміттебіз. Tөгөйүнчү бугумдуңа төлөйүнчү кунумду. Бүркүттүн башы бурулду, түркүктүн ташы курулду. Боруңа кыссаң балам деп бошотом балким муунумду. Кубат кырчылдашты сагынып, кындагы кылыч суурулду. Хан Манаска душмандар канча жолуң уу бурду. У берсе делең унчукпай ай көлүң качан дуу кылды. Сырттагы душмандан эмес иштегилерден туурулду. Эби келген жерлерден эл таппай Манас куурулду. Эл тапкан кезде туу кылдың, эчен жерде чуу кылды. Өзүңдүң ай Манас сезейин, эсенсиңби кыргызым ай, кана бир эркелетчиң уулуңду. Бүгүнкү багытыбыз түбөлүк деген ыйык сөз болбош керек бүдөмүк. Түбөлүк деген бул сөзгө бардык кыргыз берсин дой күбөлүк. Анткени залга толгон эл келди, элди карап олтурсаң бизде эркелерине дем берде. Кагылайын кыргызым, асылына карачың айтып, кайрылып жаткан өңдөндө. Ошондуктан кыргызым, бул жер бети деген тоголок, оңолгон жандар оңолот. Адамдын тили жоголсоң улуту дагы жоголот. Эгерден эне тилси жоголсо Манас дагы жоголот, айтыш дагы жоголот. Кагылайын кыргызым, көргөзчү мага түрүңдү, көргөзчү баатыр сүрүңдү, угайын айкай үнүңдү. Өлбөс үчүн акындар, өлбөс үчүн Манасчы. Кагылайын кыргызым эй, кана бир колдоп ал эне тилиңди. Эми кубатымды карасам экөөбүз күндө деле жүрөбүз. Ээрчишип алып кубатым түндө деле жүрөбүз. Мынабул келген элдерге качанда болсо күбөбүз. Адамдын кандай экенин бир дидарлашып той билебиз. Анан кубатты карап олтурсам кандай жагынан тийишеримди билбеймин. Кандай ырдайм билбеймин, бирок какылдаймын, үндөймүн. Калайык калктын алдында негедир калтыраймындай сүрдөймүн. Эртең 23 болгондо мына ушул биздин борбордо комустун алып кол-колго баарыңар берип келгиле, бу кубатын концерт койгондо деп реклама кылсам болобу? Жарыя кылсам болобу? Баарыбыз колдоп коелу. Бирок жарыя кылып жатамын, азыр бардык жакта төлөм бар. Ошол төлөмдү кандай кыласың? Азыр жарыя кылдым өзүңдү, буйруса баян балаңар концертинде сурасын. Калган каткан кептердиң ай, мына бул катарлашың буласын. Ай, баракелде. О, калкым! Карачы бул эмине деген сулуулук, бакем карачы бул эмине деген улуулук. Канчаң айтыш болбоду, карачың акындар калдың эй булугуп. Ар бирөөсүн карасаң, ар бирөө турат жулунуп. Кагылайын калайык бүгүн акындын айтар эң ырынук. Акындарга дем берет бүгүн алакан чапкан о жылуулук. Халкым деп ырдап өтөлү,
ey ошол калганча көздөр жумулуп мен чертип аткан калайык бул токтогулдун кайрыгы акындык болот эмеспи калкым чыныгың улут байлыгы эл жылмайса жылмайып калкым муңайса тартат кайгыны акындын болуп болбошуң ал жараткандын жарлыгы эртеңки мына финалга бакең өтөт экен жарымы бирөөнүн өтөт экен кадыры бирөөнүн өтөт экен сабыры финалга өтүп туугандар өтпөй калсак да биерде бизге кудайдын тийсин жарыгың Баракелде. кандай болуп кетет деп баке сенде дагы сана бар менде дагы сана бар зал жагымды карасам 1200 киши келиптир болжолу менен санап ал 1200 десем жаңылам 1.200.000 келиптир тактап айтсаң балаңар ар бирөөсүн карасам ар бирөө буура каранар анткени өнөр деп келген адамдын баке бир башы 1000ге барабар Баракелде, баракелде. азыр баянбай экем төктүңүз эл менен гана биргең өстүңүз жарнама кылып концертте төлөмүн кандай кыласың деп өттүңүз кагылайын байекем сизди дос кылсам да жарашат айтып аткан үнүмдү кос кылсам да жарашат Бишкек кала мен болсом сизди ош кылсам да жарашат төлөмүмдү силерге байге бош кылсам да жарашат өзүңдү сыйлап байке бай төлөмдү кош кылсам да жарашат бирок иниңе тийише бергин байке бай тийишпегин байке бай оштун мери сыяктуу сизди снос кылсам да жарашат Анда Баян Ахматов агабыз кандай жооп берет экен? Оштун мери деп айтат ой кызыкча кеп айтат менин ашыкча деле жерим жок бул снос кылам деп айтат акындын снос кылар жери жок биз мен азыр снос эмнең экенин элге айтып беремин ага тууган келишкен төргөң айтып беремин анан сен айтып жатасың финалга жетемин же жетпеймин деп капасың финал деген эмне сен кай жака шашасың түбөлүк эл Кыргызда өзүбүз түбөлүк болгон соң финал деген эмне кандай ойлорду чачасың финал синалды билбейбиз ой түнөрбөсүн эч качан түбөлүк Кыргыз жашасын Баракелде. бул түбөлүктүүлүк эмне маалымдап айтсак көбүнө суу көтөрбөс адамдар суу кадырын билебе туу көтөрбөс адамдар туу кадырын билебе эзелтен кыргыз баласы тоолордо болгон жүрөгү сууларда болгон тилеги суу менен тоолорду биз баркыбыз деп билели наркыбыз деп билели андан кийин тилибиз андан кийин дилибиз андан соң манас айтыш үнүбүз
Üçөө менен биригип бактылуу болоттой күнүбүз. Üçөө менен биригип хамманастай буйурсаң айбаттуу болот сүрүбүз. Азыр тил кесири каякта, тил билбеген тарапта. Тил билбеген тарапта, тырпырың эле болбосо тың сүйлөйт тилди таласта. Орусча сүйлөй беришпейт, ойлосом ош тарапта. Байыртан тилди сактаган баткен жалал абадта. Эне тилди кадырлайт, эстесе мысык көл тарапта. Санаасын бурат дайыма саякпай айткан манаска. Анан эне тил таза сактаган биздин нарын тарапта. Дагы эле кулак салышат макал лакап санатка. Чүй Бишкекке келгенде кыргыз тил түшөт талашка. Балаңма барар мектеп жок багытың анан каякта. Мектептен атам маймыл дейт, үйдөн адам ата дейт. Ош кыйыш тарапта. 45 мүнөттүк сабакта 45 окуучу камакта. 45 кылмышкер отурбайт бир камераң абакта. Окуучу менен мугалим анан бейтааныш болуп калатта. Bir жылда 1 мүнөт бир окуучуга билбейбиз эмнең алатта. Ош кыйыш сөздөргө борбор калаң алашта. Менде бир сунуш агайын, салайын аны санатка. Айтыш манас тараптан акшумкар канат кагатта. Эгем Кудай колдосоң эне тил түшпөйт талашка. Манас уккан бөбөктөр манастын жолун табатта. Айтыш уккан бөбөктөр айтышка кумарланатта. Анткени кыргызымдын кадыры биздин эне тилдой тарапта. Тирүү кыргыз эл үчүн ой, агайын тил керемети манаста. Ушул айткан сөздөрдүн уктубу кубат кулагы. Азыр сностың айтып турабы. Кыргыздарды калтырбай, кубат киргиздин снос кылалы. Байке бай киргизди снос кылалы. Бул иштин өтөсүнө чыгалы. Айтышка келген адамдын бүгүн кансın деймин кумары. Финалдың эмне кылак дейт байке финалга чогуу чыгалы. Азыр карап олтурсам байке бай 7 дубанды көп айттың. Өзгөчөлүгүн бек айттың. Ой калкым, бул Кыргызстан 7 облус. Куттуу болсун бүгүнкү түбөлүк эл кыргызым деп берип жаткан тоюбуз. Түбөлүк болуш үчүн калайык 7 облустун касиетин сиңириш керек боюбуз. Анда мындайча чыксын оюбуз. Байке наристе жаңы төрөлсө, чүйлүктөр сыяктуу айоо болот эмеспи? Барысын бирдей батырган ал бала байоо болот эмеспи? 10го жашы чыкканда жаштардын шаары жаллабат жандуу болот эмеспи? Күлкүгө такыр тойбогон, күнү түнүң ойногон шаңдуу болоттой эмеспи? 20га жашы чыкканда айтары бар көп сөзүң. Урушарга тоо таппай, урунарга тоо таппай, кагып калат өпкөсүн. Өнөрү дагы байкалып көрөсүң, балбандык жана төкмөсүн. 30 жашка чыкканда даана баатырлыгы билинет. Баткендиктери сыяктуу элин жерин коргогон асылдыгы билинет. Өзгөчө жерин коргогон элге жакындыгы билинет. Элим жерим экен деп терин төгүп той жүгүрөт. Ал эми 40ка жашы чыкканда бир аз чайханага ыктаган, оштук бир туугандардай самсыканадан чыкпаган,
бирок күжүрмен болот турбайбы. Ой, 20 саат иштеп суткадан ал эми 50 жашка толгондо тереңдиги билинет. Ысык көлдүктөрү сыяктуу белендиги билинет. Жетиң акең өткөн жегинен акылын кемелдиги билинет. 60ка келгенде нарындыктар сыяктуу табак эт келет. Эң уча табак көп келет. Төргө олтуруп алышып, өткөндөрдүн эскереп, карый турган кез келет. Ал эми 60тан ашканда көп мүнөздөрү токтолот. Жаштык өтүп кетти деп жалындап күйгөн от болот, кызарып күйгөн чок болот. 60тан ашканда асман шары сыяктуу бар болот же жок болот. Бара келди. Убакыт акындар убакытка карай. Эми баян байкем жанымда, сиз менен эмне деп байкең арыйтышам, эмне деп байке тартышам. Бир экен биздин жолубуз, бир экен айткан оюбуз. Куттуу болсун деп тилейм калкым бүгүнкү болгон тоюбуз. Негизи биз чыгып атабыз биринчи. Акындарга эң кыйын, бирок калкыбыз үчүн сүйүнчү. Биздей балдарыңар бар экен, карачы кызматты кылып той жүгүрчү. Жанаң айтып өткөндөй буйруса 23-үндө байке бир кемеге түшөбүз, бир деңизден ой сүзөбүз. Жыйылганы кыргыз калкымды буйруса 23-үндө күтөбүз. Бара келди. Убакытка карайлы акындар, убакытка. Убакыт келип калды байке. Кубат асмандан жерге түшөлү. Карапайым калкым бар катарда бирге сүзөлү. Асмандың эмне кыласың эл менен бирге сүзөлү. Басаң асмандың айтып жатасың. Мен да кичинен ырдап кетсем болобуң, артыкчылык балким катасын. Мен кече китептен окудум. Ошол ойлордун элимен азыр келет токугум. Негизи башчың адамдын таажысы болот башында. Таажы делең агайын жарашаң экен акылга. Бирок акыл кичине болсоң агайын, таажы делең ылдыйлап түшүүгө балким макулда. Ылдый түшсө көз жабат, көрө албай чындык көз калат. Андан кийин кулакка айтылбай чындык сөз калат. Андан кийин ооз жабат. Ооз жабылсаң агайын сүйлөнбөй чындык сөз калат. Андан кийин моюнга агайын элдер көз салат. Бул тааж эмес итке тагуучу карга окшойбу деп калат. Каалагандар ошондо каргыдан сүйлөп барышып, каалаган жандар өч талат. Эскерүү кылдым агайын, экс-президенттерге эскерүү болсун көп самат. Эскимес жаңысына да пайдалуу болсун көп самат. Бара келди. Бара келди. Биринчи жуп болуп айтышкан акындарыбыз Баян Акматов жана Кубат Тукешев болду. Керемет ойлорду айтып өткөн акындарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Эми көч баштоодон да сөз баштоо кыйын дейт кыргыз. Биринчи жуп болуп айтышкан акындарыбызга калыстар тобун карап упай сурайлы. Алгачкы болуп сөз баштаган Баян Акматов агабызга берген упайыңыздар. Баян Акматовга берген упайыңыздар 9, 8, 8, 9, 9. Баян Акматовдун атаандашы Кубат Тукешевка берген упайыңыздар. Төмөн баягай 9, 8, 8, 8, 9 жана 9.